бир эле неме кеңеш шашпаш керек ошол. Бирок өз көзүм менен көргөн видео бул сиздин видеоңуз болду. Дароо сиз жөнүндө жаздым, мен постта чыгардым. Эмне үчүн бизге ошол бир бол сунуштады. Мен чоң казат менен жолугуштум. Ошондой эле ата мекендин өкүлдөрү бар. Ошо президентке барган видео толук чыккан жок. Ошонун арасынан берген суроолор чечилдиби азыркы убакта? Ошол мисалы Асеманын деле айткан сөзүн өзүмө кабыл ала алгам да. Assalamu alaikum. Бул эки сөз долбоору. Бүгүн биз өзгөчө инсандар менен жолугуп отурабыз. Булар чындыгында азыркы кырдаалдагы азыркы жашоонун баатырлары десем эч качан жаңылышпайм. Алтынай Нарбаева, Анжелика Кайратовна жана ошондой эле Эрнест Бөрүбаев. Сиздер менен көрүшүп отурганым абдан кубанычтамын. Биз бул күндү көптөн бери күттүк. Биз эмес, жада калса элдер дагы күттү. Баа ачыгын айтканда элдин арасында азыр сайттарда, Instagram баракчаларында ар кандай пикирлер тарап жатат. Ушу Анжелика Кайратовна менен Алтынай Нарбаеванын ортосуна келишпестик болуп атыптыр деп. Ошондуктан биз сиздер менен көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Ушуну чай үстүндө ушул жерде эс алып атканда жакшы бир айтып, мурдагы мамилеңиздер дагы деле ортодо ошол бойдон сакталып турабы? Ошол жөнүндө келиңиз Алтынай эже. Мен аябай мындандай кандай десем толкунданып, андай сөз болбош керек эле деген эле ойду айткым келип атат да. Биз Анжелика экөөбүз ошол биздин фондко чейин деле, пандемияга чейин деле аябай жакшы болчук. Анжелика анам экөөбүз кайсы жерден жолукпай эле ушундай жылуу мамиледе. Анан кийин мен эч кимге деле тарынбадым, бирок ошондой сөздөр тарап кетти да. Сайт деген сайт экен да. Анан тарынды. Мен тарынбайм, себеби мен улуумун, энемин. Керек болсо мен Анжеликанын үйүнөн кабар алганда өткөндө көлдөн келди дегенден баягы ата энени, бир тууганды Алла Таалам берет да. Анан элдер ушундай болуп атат. Экөө тарынышып атат десе эле сенде дагы бир неме пайда болуп калат экен да, чын эле тарынып атамбы дегендейчи. Анан кой ошол тарынычыбыз жок биздин. Мен кыздарым, сагындым деп кирсем, салондо жок экен. Барып олтуруп, сүйлөшүп, ак батамды берип, журналга чыккан экен, анысын куттуктап чыктым. Мен Анжеликага оюм түз, Анжеликанын өзүнө деле айтам. Сен бизден бир 50 жыл алдыда көрөсүң депчи. Себеби ошол өзүң чоңдоп кой. Ошол көрөгөч болгондуң үчүн ошондой элде жок иштерди, элде оюна келе элек нерселерди жасайсың да, садагылайын. Анан бир эле неме кеңеш шашпаш керек ошол. Бир нерсени тез чечип бересиң да, ошол болсо башкасы 5. Бирок идеалдуу адам жок. Биз эгерде идеалдуу болуп эле ушундай периште болуп калсак, анда дүйнө оңолуп кетпейби, өтө эле жакшы болуп. Ошон үчүн идеалдуу болгонго аракет кылабыз, бирок кемчиликсиз адам жок. Бир жаман адам дагы бир өзүн кабыл ала турган жакшы жагы болот. Эң жакшы деген адам дагы бир мүнөз экен, көңүл экен. Баары биз ошол кемчилигибиз менен адамбыз, туурабы? Мен Анжеликанын бир нерсени тез чечип кеткенин да байкап калдым жана. Туура эле ошондой экен. Үйгө кирип атат, шлепкасын жаман тез чечип. Тез эле решение кабыл алат да, тез эле чечим чыгарат. Бул дагы баягы педагог катары баягы мүнөздөр бөлүнөт да. Холерик, меланхолик, сангвиник деп. Мен деле холерикке кирчимин. Мен азыр токтоо болуп калдым. Бара-бара өзгөрөт экен да. Холерик деген ошо тез эле ойлонуп, тез максат азыр чечип, бар же жок деп эле сразу үзүп кете бересиң да. Мен кандай никке кирет? Сенби? Мага баары бир. Чын жүрөктөн баары. Шашпай. Анан бирок ийгиликтин баарын багындырдыңар, балдарым. Кандай формада болгондо дагы, кандай чын жүрөгүбүздөн ушул элибиз үчүн чуркап эмгектендик. Бул милдет эмес, бул биздин парзыбыз. Анан көптөгөн күлкүнүчтүүлөр да болду. Бири жазбайбы? Эже келетабыз, кыйналып атам. Неме пакетиңерди ачып видеого тартып жөнөткүлөчү, ичинде эмнеси бар, ошо карап анан алам депчи. Жардамдуу. Жардамдуу. Анан дагы бирөө жазыптыр. Эже мен 18 тишим бар эле, баардыгы түшүп калды, төрөп. Анан өзүм 1-2 элечке акчам бар, калганын салдырып бересизби депчи. Анан айттым, бизде пандемияда жүрөбүз,
тиш жүз сүзгүндө келбей жатат, бизки деле бар, бир экөөнү оңдото тургандар. 18 иштейт да. Ушул ортодо келишпестик болуп кетти деп сайттарга тарап кетпедиби? Ошол тууралуу сиз өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Кандай жакшы элеби, же чындап уруштуңуздарбы? Эл көрүп алсын дегеним да ошонун баардыгы. Эми азыр интернет булактарында маалымат кээ бир учурда баягы өзүң бир нерсе ойду айтайын деп атсаң, маалымат тескерисинче бурулуп келип турат, анан бир 80% жалган деп айтат элем да. Мисалы, жаңылыктардын билбейм көбүнчөсүнө мен азыр деле көп өзүм ишенбей калдым, ушул жатта жүргөндүктөн. Бирок өз көзүм менен көргөн видео бул сиздин видеоңуз болду. Дароо сиз жөнүндө жаздым, мен постта чыгардым. Эмне үчүн бир тараптуу чыгарып койдуңар? Алтынай апам жүрөт, Эрнис байкебиз жүрөт. Мен гана ал видеодо депчи. Ар тараптуу кылып дароо тартышыңар керек болчу деп себептегенде сөздө ошол интервьюнун башы эле ажообузга киргендер эл душманы деп бир кыйкырдыңыз да ушундай. Анан биз чындыгында эл душманы болуп көрүнүп калдык да. Аякка барып, аякка даттандык, сыртка келип, элге жаман көрүнүп калдык. Анан бир четинен баягы эгерде биз бир нерсени чече алсак же баягы бардык эле эл ойлогондой болсо башкача болмок болуш керек деп ойлойм да. Буга чейин деле биз мисалы резиденцияга деле көп президенттердин алдында ырдап деле келатабыз. Мен мисалы чыгармачылык жаатта ушул 9-8 жашыман баштап эле өзбек ырын ырдайсың деп коет, казак ырын дейт, кыргыз ырын дейт. Ар кимиси ар улуттун кийимдерин кийип деле коноктор тосуп келатабыз. Анан аякка баратканда биз сурабайбыз дагы да, кайсыл ырчылар дагы барат депчи сымал. Анан машинабыздын номерин сурайт, болду, адрести айтат дегендей. Бирок баягы апам экөөбүз Алтынай апа деп калдым, себеби чындыгында кыргыз ошол шоу чөйрөсүндө мен Алтынай эжебизди мен апа деп атаганымды өзүм тандагам. Себеби ушундай апа деген атка татыктуу инсан да. Биринчиден мен эжекемди кайсыл өзүнүн шеринесинде отурбасын, бир жерде бир кафеде отуруп калсак да чуркап барып отуруп, ошол жерде подружкалардын да көңүлүн алып, ишигип айтор кызы болгонго аракет кылабыз. Чуркап барып Бактыгүлгө айтам, Алтынай апа отурат, жүр кеттик барып учурашып кел деп. Ошондой достук мамиледен бул фонд курулган да. Эч нерсени көздөбөстөн эле мындай билбейм, мындай адам эгер жакса сага ошону көздөй тартат экен да сенин жан дүйнөң. Ошентип тартылуу сезимдер менен эле биз чогуу бир кемеде болуп калдык. Анан болгону эле ошол балким баягы кээ бир учурларда мен бир айтылган сөздү мындай бул экинчи жолу болуп атат болуш керек. Биринчисинде дагы ошол мисалы Асеманын деле айткан сөзүн өзүмө кабыл ала алгам да. Экинчисинде деле ошондой болуп калды. Апабыздын бир мындай жаштар болуп, улуулар болбой калды десе эле мен өзүмө алып алдым да сразу эле. Ошо эмнегедир дароо эле жооп бергеним мындай кайым айтышка айланып кеткендей көрүнүп кетет да. Сиз эгерде сизди тарынтып алсам кечирим сурайм, сөзсүз. Бирок бизге запись келди. Ушундай Эрнис Бөрүбаев Алтынай Нарбаеваны эмнеге киргизбейт, президентке жолуктурбайт. Анткени Эрнис Бөрүбаев деген кыялы мондай, ал прямой айтат, түз айтат. Буну деген жана аппарат уюштурган атайын ошолор уюштурду. Ошон үчүн Эрнис Бөрүбаевди Алтынай Нарбаеваны чакырбай койду деп бизге запись келди. Мен ошон үчүн айттым, ошол уюштуруучулар эл душманы. Неге элдин көйгөйүн ушул иштеп жарым жылдан бери өз мээнети менен күн түн дебей өзүнүн жанын тобокелдикке салып иштеп жүргөндөр барбай, неге башка бирөөлөр барат? Ошолор эл душманы. Чындыгында сиз эл душманы эмес, сизди дагы биз көрүп атабыз. Даже биз кылбаган нерсени сиз кылып атасыз дегендейчи. Кол чаап коелу, буга да келиңиз. Ана сиз да тарынып калбаңыз, туура эмес түшүнүп калганыңызды түшүндүм. Бул жерде да Инстаграмда неме болду да, Эрнис байкенин өзүнүн атактуулугу, Алтынай апамдын өзүнүн көрмандары, анан меники болуп, кылган ишибизди эл көрдү. Бирок кылган ишти көрбөгөн, мындай көрсөтөйүн десе дагы, бирок аны эч ким тааныбайт да, бирок бизден да көп жок, бизден көп эмгек жасагандар бар да, чындыгында. Аябай эле көп эмгек жасагандар, балким алар аябай көп мындай акча чогултпаса дагы физикалык жактан эл арасында жүрүп, баягындай бизден деле көп жасагандар бар да. Ыктыярчылар аябай көп болду да. Чынында Кыргызстан ушунчалык эр жүрөк мындай баарыбыз эле ыктыярчы болуп кетет экенбиз да, мындай унчукпай жүрө берет экенбиз. Анан эгерде бирөө мынтип кичине душмандар келе калса, баарыбыз ойгоно калат экенбиз да. Бул жолкусунда мен ошол ыктыярчылардын арасында ар бирөөсүн мындай ошол жерден мындай байкап отурдум да, ким эмне кылды экен, чын эле бул эмнеге келди, бул эмнеге келди деп. Ал жерде 2-3 адам менен учураштым.
1 саатка чукул күтүп отурдук, кире турган баягы убакыттан өтүп. Анан киргенге чейин дагы эч кандай сүйлөшкөн жокпуз, ким эмне суроо берет. Көбүнчөсү жазылган сунуштардын баарын кагаз менен киришти, телефондор калтырдык. А мен сунуштарым телефонумда өзүмдө напоминаниеда бар болчу да, заметкамда. Ошо президентке барган видео толук чыккан жок. Ошонун арасынан берген суроолор чечилдиби азыркы убакта? Биз ал жерде 3 саат отурдук. 3 саат аралыгында ар бирөөбүзгө 20 мүнөттөн деле ашык сөз сүйлөгөнгө баягы мүмкүнчүлүк берилди да. Мен экинчи болуп Бабыр Төлбаевтан кийин эле сүйлөдүм. Ал жерде эң акырында сүйлөгөн бала чоң кагаз алып келген экен. Бул Шабданов Элдияр болуш керек, биз барбыз деген долбоордун жетекчиси. Мен унчукпай эле коеюн, анткени болгон сунушумдун бардыгын 11 ыктыярчы айтып койду. Мен унчукпай эле сизге ушул кагазды сунайын, ушул нерселерге бизге кагаз түрүндө жооп бериңиз деп эле койду да. Демек, биз ыктыярчылардын бардыгыбыздын айткан сөзүбүз бир эле болду да. Мен мисалы үчүн Алтынай апа эмне кандай эмне айтыш керек деп деле мындай түнкү 2-де чалдым окшойт сизге, 1-де ушундай эртең баратабыз деп эметкенде эле биздин максатыбыз эле ошол. Дары дармек эмне үчүн жок мамлекетте, эмне үчүн ушуга даяр болгон жокпуз, ошол элдин кыйналып аткан ажабыз билеби билбейби, сиз билесизби билбейсизби деп сурадык. 7-кабатка балким келбей жатат, кандайдыр бир маалымат дегендей болду. Аябай эле бир мындай ачык сөз болду да. Ал жерде 3 саат бою тартылган камера запистердин бардыгын ушу коомдук 1-каналдын операторлору тартты. Алар бардык укту, көрдү. Негизи түз эфир кылып койсо сонун болмок экен да. Түз эфир кылып, анан ошол суранганбыз, онлайн кылып, онлайн түрүндө да түз эфирге чыкса дедик, бирок ооба деген, бирок бүгүнкү күнгө чейин деле ал деле аткарылган жок. Анан жанагы мен соцаптека боюнча чыгарган маселеме эч кандай мага официалдуу түрдө жооп деле келген жок. Болгону эле 15 күн мурун ачып коюшуптур. Бир ача турган сунуш болуп, өзүнчө комиссия түзүшүптүр. Бирок ал жерде мен жокмун. Анан мен ошо каркырада жүрүп калган мезгилде чалып калыштыр, телефонум өчүк кез экен. Биз деле ушундай азыр түшүнүксүз абалда калып атабыз да, баягы элге деле жооп бергибиз келип атат. Ошончо барып элдин атынан сунуш киргизгенден кийин бирок биз мындай отчет бергибиз келип атат, бирок жок болуп атат да, мүмкүнчүлүк бизде деле. Азыркы убакта чындыгында эл адам болгондон кийин ар бириңиздердин күйөрмандарыңыздар бар. Азыркы убакта эң актуалдуу болуп аткан нерсе бул шайлоо. Шайлоодон ар кайсыл партиялардан сунуш түшүп атат. Мисалы, Эрнис Байкени мурда Куудул, Тамада алып баруучу катары таанысак, уже жарым жылдан кийин кадимки Кыргызстандын баатыры, бир эл багып аткан адам көрүнүп калды да. Алтынай эже, сиз дагы үчөөңүз төртең. Анан биринчи Эрнис Байкеден баштайлы, ушу сизди депутаттыкка сунуш түшүп жатабы, болбосо биздин партияга чурка эгерде монча миң доллар берем, макул болсоң иштешели дегендер болуп атабы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча ырчы болсо, мындайча айтканда эл тааныган ырчы болобу, Куудул болобу, тамашачы болобу, Инстаграмда подписчиги көптөргүн бардыгына эле сунуш түшүп атат болуш керек. Бул эми акыркы күндөрү сунуш деген сөздүн өзүнө да күлдү. Ооба. Эми бир 2 партиядан биз менен иштеш деген сунуштар түштү. Кайсыл партиялар? Мен кандидат катары барбайт экенимди мен ага чейин эле карантиндин ичинде эле жарыялап айтып койгонмун. Партиялардан болсо баягы кандидат катары кел биздин командага кошул деген 2 партиядан келди. Мекенчил партиясы, анан кийин Иман Нуру. Ошондо чыныгы бир добушуңузду кайсыл партия салайын деп атасыз, эгерде иштебейм десеңиз? Мен азыркы күндө кандидат катары барбайм, бирок колдойм деген партияларды бир колдой турган азыр сентябрь башталганда эми билинет да, кимди колдойбуз, ким азыр корректировка болуп атат. Бир күн бирөөнү карасаң, наркы партияга бара калып, анан бул партияга бара калып, ар кандай саясий оюндар жүрүп атат. Элдин башы айланып атат, анын катарында элдин ичинде биз дагы барбыз да. Жалпы эле башыбыз айланып атат. Анан ошо 4-сентябрда гонкасы башталганда, агитация башталганда даярданып барышат, кимди шайлайбыз ошондо билинет. Анжелика эже, сиз да айта кетсеңиз, сиз да көбүнчө Инстаграмга киргизип калып атасыз. Мен ушундай 5 партиядан сунуш түшүп жатат. Эгерде сиздер макул десеңиздер, ошол партия менен депутаттыкка аттанайын деп дагы чыгарып атасыз. Ойлоруңуз барбы? Кайсыл партия менен кетейин деген, же мындай эле иштейин деп атасызбы, же депутат болоюн деп атасызбы? Бизге эми көбүнчө Инстаграмдагы баягы катталуучулардын саны боюнча менде максималдуу. Бүгүнкү күндө статистика боюнча баягы 52 миллион көргөзүү болуп атат. Анан
мындайча айтканда бир өзүнчө бир телевидение сымал эле болуп калып атабы. Мисалы телевидениеден азыр эме алып атат да, рекламага акча алып атат да. Алар деген бүт партиянын баарын көрсөтөт, минутасына канча миң сом алышат. Бизде деле ошондой болуп калышы мүмкүн да. Эми ижарага балким 1 минутамды алышса, эмне үчүн мен бербешим керек деп ойлойм. Жарнама кылабыз, тандоо элдин өзүндө. Мен бирок эч качан бир баягы үгүттөй турган бир партиям жок. Менде лидер жок, ачык эле айтайын. Эгер лидер болсо, ошол өзүнүн бир тууганын дагы каматып, досторуна дагы момундай сондай чек коюп, баягындай, эми баягындай туура эмес жолго барбоосуна эр жүрөгү менен баягы Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн жанын бергенге даяр эгерде лидер болсо, мен ошону колдогонго даярмын. Бирок кандай лидер мен азыр билбейм. Таба элекмин, билбейм. Сентябрга чейин болуп калабы, жок билбейм. Кийин балким болот туруп, ошого чейин мен күтүү режиминде турам. Балким 5 жылда, 10 жылда, же 20 жылда болот, билбейм. Бирок келечек ушунчалык сонун, күчтүү жаштардан келе жатат. Ушундай эчтекеден коркпогон жаштар келе жатат. Вирустай жада калса кызыл зонага киришип, көтөрүп, өз көзүбүз менен көрдүк. Эми ошол жана моргко деле элдерди ташай албай, физикалык жактан баягы здравоохранениянын өкүлдөрү жетишпей атканда, кадимки эле ошол ковидтен каза болгондорду биздин балдарыбыз колдору менен көтөрүп барып эле жеткирип жатышты да. Мындай эле эми контакт аябай эле жакын болуп, ошондо таң калдым да, ушунчалык батырлар бизде көп экен депчи. 5 партия деген мен эми жолугушуулар өттү. Ошол эле мисалы үчүн 100%дык баягы эң алдыңкы тизмеден орун ала турган жакшы орунду бизге ошол бир бол сунуштады. Мен чоң казат менен жолугуштум. Ошондой эле ата мекендин өкүлдөрү бар, биримдиктин өкүлдөрү бар. Эгерде жаштар жаатында ошондой эле Бирик деген дагы партия, менин ошол кошуналаш өзүмдүн бизнес борборумда бар. Лидерим мага аябай жагат. Кылыч деген мырза Феникстен китеп жазган, аябай өзү тренингтерди өткөн, чет мамлекеттен билим алган. Мен көп жылдан бери устанып жүргөн инсан болчу да. Ошол партиясына мындай ойлонуп аткам, азыр да болсо менде арыздар турат, кол коюлбай эле, кол коюлбаган бойдон калды алар. Бирок мен ойлойм, ушул пандемияда биз эгерде ошол депутаттыкка барып калсак, баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелип калмак болуш керек депчи, кийинки дагы кыла турган иштерибизге. Мисалы мен ырдай албай калат экенмин, каалагандай тамашалуу видеолор тарта албай калат экенмин, кыздарым чоңоюп атат. Анан кийин дагы бир экс депутат деген атка коносуңбу, балким билбейм. Мен үчүн эркин жашоо бул менин эң бактылуу жашоом деп ойлойм да. Билбейм, мен ушундай чектөөсү жок. Эрке чоңоюп турмун. Эл өкүлүбүз. Ооба, мандат жок. Эми баягы чоң кызматта иштегендердин тоюнан көрөбүз. Алтынай эженин ырын ушундай сүйүп угушат. Алтынай эже келгенде чыга калып, мындай Алтынай эженин күйөрмандары бир башкача адамдар да, жашы дагы, карысы дагычы. Ушу Алтынай эже кайсыл партия менен иштейин деп атат деп мен өзүмө кызык болуп жатат да. Мен чынын айтыш керек, мага эч кандай партиялардан сунуш деле түшкөн жок, чалуулар деле болгон жок. Бирок мен саясаттан ар дайым алыс жүргүм келет. Мен өзүм жөнөкөй мугалим ырчы болгондон кийин ошол жолум мага эргүү берет. Мен андай бул ак, бул кара, бул кыйын, бул жөнөкөй деп айтпай эле ичимден эле тогуз кайрык болом. Себеби мен мамлекеттик кызматта иштейм. Мен саясатка аралашып өйдө ылдый сүйлөгөнгө акым да жок, өзүм да каалабайм дагы да. Анан Анжелика кызым айткандай, эркиндик баардык нерседен бийик да. Анан баардык нерсе тынчтыкты сүйөт экен. Сүйүү дагы, жумуш дагы, үй дагы, мамиле дагы. Ошон үчүн баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө тынчтыкты каалайм. Сиз ошондо чын жүрөгүңүз менен бир добушуңузду кайсыл партияга берейин деп атасыз? Али биле элекмин, ошо саясаттан айтпайм, аралашпайм деп. Сентябрдын 1-синен баштап көрөбүз да кайсы партияда. Бирок жаран катары барып бересиз бир. Сөзсүз берем. Ал милдетим. Бирок мына азыр азык түлүктү дагы ташыдык 4 ай аралыгында. Эң эле өкүнүчтүүсү, даректер ошол эле үйлөр, ошол эле элери баягы кайрымдуулуктан кайрымдуулукка эле жашашап эле милдет катары көрүп атышат да.
силер бизди багышыңар керек деп баягы негатив жазгандар деле ошол. Жардам бербей атасыңар, бул хайп, бул пиар, тигиндей мындай деп бир үй бүлөдө 5 бар. 5 тең смартфонго отурат дагы сенин комментарийиңе 5 башка ник менен жазышат да. Мен ошолорго да кайрылгым келет да. Бир жолу мындай башка деле мамлекет мындай өлкөлөрдүн элдерин карап көрсөңүздөр бир жолу нан сурап келет, экинчисинде келбейт да, уялат да, тартынат да сурагандачы. Бизде догурунат да, апам жана мен берди, эми элим барсыңбы берсин. Элим барсың берди, эмнеге мамлекет бербей атат мага депчи. Ушундай эме да, мен деген. Эмелис берсин дейт. Ооба, мен ушундай болуп атпайбы, мен жашоо мындай да деп, анан ошого урушушат, ачууланышат да. Ошондон кичине уялсаңыздар дагы дейт элем да. Баарыбыз деле мүмкүнчүлүк Кудайым бирдей берип койгон. Ошону туура иштетип, биз деле баягыдан силерге канча төлөп берип атат дегендер дагы бар да. Мындай ушактан акча жеп атасыңар, алып атасыңар деп жаман ойлой койгондор жок эмес, аябай көп. Биздин үчөөбүздүн үч чөнтөгүбүздү санагандар андан бетер көп. Ошолорго айтарыбыз, ар ким өзү үчүн жооп берсе депчи, сиздер да өзүңүздөр үчүн жооп бериңиздер. Алган кайрымдуулугуңуздарды бир алып, экинчисин албаганга аракет кылып издениңиздер. Сабырдуу болуп изден иштеш керек да. Акча табыш үчүн биз эшикке чыкпайбыз. Биз мындай бардык нерсени чын жүрөгүбүз менен жасайбыз. Анан карасак эле Кудай өзү акча бизге бирөө аркылуу бере берет да. Биз деле ошол бир мындай изденүүнүн үстүндө мына ушундай бир кандайдыр бир шүгүр мындай жашоодо жашатабыз деп ойлойм да. Ошол Кудай таалам айтат экен да, сен адил эле сурап атасың, адил эле сурап атасың. Сураган сага жагып атабы? Сенин рызкыңды кыйып эле коеюн, суранып кал, тиленип кал депчи. Ошон үчүн мен дагы айтар элем, ошо иштейм, мен аракет кылам. Кече Гүлиза деген кызга биз машина бийлик кылдык, Нурсултан Майназаров менен биргеликте. Анан дагы Турат деген мырза бар экен, бир колу бир буту жок. Бирок ошол бир кол менен отуруп алып дарактарды эгиптир, сугарат экен. Ошондойлорду көргөндө айтам, 6 саны аман туруп, жан дүйнөсү көрүү болуп, анысас кегенсип. Еще жалкоолор көппүз, ошол үлгү боло турган позитив адамдар көппүз, көп экен. Ошон үчүн уктаганды аз кылып, мен агайым айтчу эле, Раматылга агайыбыз. Уктайсыңар кийин өмүр бою, эч ким тур дебейт депчи. Ошо эч ким тур дебегенге чейин көптөгөн ийгиликтерди багындырып, балдарыбызга, уулдарыбызга, жаштарга үлгү болуп көп нерсеге үлгүрсөк, анан Апам жана мен фонду менин билишимче март айында түзүлгөн. Мартта 2 ай иштегенден кийин сиз кошулдуңуз. Андан дагы кошо ачылдык да. Кошо ачылдыңыздар. Чогуу баштадыңыздар. Чогуу баштадыңыздар. Ушу апам жана мен фондунда жалпы кызмат кыласыздар. Ушу эл арасында сөз кетип атат. Апам жана мен фондунан Анжелика өзүнчө фонд койтуптур, Эрнис өзүнчө фонд койтуптур. Ошол жакта кайрадан Алтынай Нарбаева баягы эме сагын, таланттар менен калыптыр деп. Ушул нерсе чынбы? Ооба. Бул мындай да. Биз учредитель катары ошол апам жана мен деп барбыз. Бирок баягы мыйзамдуу түрдө болуш үчүн мен да өзүмчө фонд ачып койгонмун. Бул эми баягы үй бүлөлүк фонд да. Анан иш жүргүзгөндө бир жерге келип алып, баардыгыбыз бир машинанын ичине жүрүп алып, барып бир жерге барып, бир үйгө барып, продукттан таштап, ошол эле баарыбыз бир машина менен бир жерге барып жүрө бербей, ар кимибиз ар жаракта тарап туруп иштесек, бул көп жерге жетише алат экенбиз дагы да. Азыр Кудайга шүгүр кичинеден тынчып 50 кишилик тойлор болуп атат. Тойлорго кызмат кылып атасыздарбы? Биринчи жолу чыктым мен. Кандай болду? Алып чыктым, ошо өзүбүздүн сиңдибизди. Чындыгында менден деген тамадалар ошол 50 кишиге дагы баягы программасы менен эмес болуп калат экен да, баягы 2-3 сааттын ичинде батыраак бүтүрүш керек болуп калат экен. Анан коркуп отурушат экен. Анан 30 кишиден ашып кеткен болот экен, эми көрүп атпайлыкпы, 50 киши болуп кетет. Анан штраф келет экен, бияктан органдар келе калат экен. Бир өзүнчө уурулук кылып аткан тойдо жүргөндөй болуп коркут экенсиң да. Бирок элибизде тынччылык болсо, той болсо, мындай коркпой эле тойлордо дагы жүрсөк деп ниет кылат элем. Ошо мен тойлордо элдин арасында ырдагым келет. Ошон үчүн эл адамы катары эле жүргөн. Бул менин ошол өзүмдүн мындай кандайдыр бир ичимдеги бир кыялдарым орундалып турат да, ырдаган сайын өзүмдү жеңил сезип турам дегендей. Эрнис байкени айтып атышыптыр эми, биз Эрнис Бөрүбаевди тамада кылып жалдайлы дедик эле, бирок Эрнис Бөрүбаевдин деңгээли уже депутаттыкка кетип калды. Биздин тойлорго келип, кайрадан карапайым элге келип кызмат кылабы, жөнөкөй болуп, же канча сом керек берейинби деп айтабы деп.
ошентип ойлой беришет, бирок мен күндө тойдо жүрөм азыр. О, чалышпаш керек экен. Себеп дегенде баягы ресторандарга тыюу салынган болсо, үйлөргө тыюу салынган жок да. Үйлөрдө тойлор болуп эле атат. Бирок элдер өздөрү деле коркуп барат экен да. Коркуп эле көп чакырылгандар деле бир шылтоолорду айтып келбей коюшат экен. Кыскасы, үйлөргө деле көп чогула албайт экенчи. Бирок баары бир эми той жакшы болгонго аракет кылат экен. Канча дагы баягы ушул балам төрөлгөндө ниет кылгам мен той кылам деп. Ушул балама той бербей каламбы деп той бергисе келгендер той берип эле атат. Биз барып кызмат кылып атабыз. Билбейм, элдер деле биздин эмне кылып жүргөнүбүздү көрүп атат да. Кой берсек силерге эле береличи деп. Өйдү атат. Кашык менен берип койгондор болду. Тем баары эле эмес, арасында болуп атат да. Сүйүнүп калат экенсиң. Деп. Элдер бизгечи атасын берип атат да. Кудайдан кайтсын депчи. Мен ушул нерсени көзүм менен эле көрүп атам. Мен баягы бирлерге айтсам, сен эле мактантасың деп коет эжелерибизчи. Мактана турган болуп атпайбы бул нерсе? Мисалы мен машинамды оңдотконо барсам, усталар акча алып койду да. Оңдоп бүткөндөнчү. Сен машинаңды ушул машинам деп. Ушул машина менен кызмат кылып жүрөсүң. Хотя биздин ушу пайдабыз тийсин, дальше бул сен бул машинаң дагы да болсо элге кызмат кылат деп. Машина алайын десеңиз деле бекер болуп кеткен бир завод сизге. Намек. Алайын десеңиз деле кайрадан бекер. Бензин ченсең деле Машина алыш жөнүндө менде проблема жок. Себеп дегенде мен строительный компанияда иштейм, ал жакта үйгө алмашканга келген машиналар толтура. Акыркы мен барган заказдарым баары эле ошондой болуп атат. Чын жүрөгүнөн баягы мурунку Алина эжелер менен, Ачырек эжелер менен жүргөн тойдогу учурга келдим да, мен тескерисинче десем болот да, баягы акчасын сүйлөшө албай эле, уялып эле барып эле, анан кийин пакет салып берип эле, анан акырын жол керек акча берип, жолукса алыбынан рахмат деп эле кетирип атышат да. Эми 20-30 кишиге кантип акча сурайын деп мен да башкача абалдамын да. Анан бүгүн болбосо эртең деле ал кишилер аябай мындай кайрымдуулукта бекем жүргөн, анан мен ар тараптан колдоп келишет да. Туулган күнүм болотпу, эмне майрам болот. Майрам жок болсо деле белектерин алып келип берет да. Мисалы, күндө үйүмө белек келип атты да. Ошолордун жакшылыгы болуп калып атат да. Ошончун эми белектерге белек болуп эле жашоодо дос болуп атабыз деп Эрнис Пайкеда намек кыргытып калды, мага бардыгы бекер берет депчи. Анан Эрнис Пайкеда бүгүн белек алып келгенбиз. Гүл, сиз албайсыз да, мен гүлдү. Бул гүл сизге болсун. Бул сизге болсун. Бул самса. Жеп койушту. Эрнис Пайке машинасы менен бекер жууп берейин. Буюрса сөзсүз убада берем. Биз бул күндү чындыгында көптөн бери күткөнбүз. Мына бардыгыңыздар көрдүңүздөр. Эч кандай ортодо уруш талаш жок. Баягыдай эле ынтымак менен иштеп атабыз. Бир фонддо болбосок дагы зато баарыбыз кыргыздарга жардам берип атабыз. Ушундай эле биздин азыркы убакыттын баатырлары десем мен жаңылышпайм. Ал сөз Эрнис Пайкеге жакпайт. Бирок биз айтып беребиз да. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай кырдаалга карабастан чын жүрөктөн жардам берип жатканыңыздарга ар дайым биз ыраазыбыз, эл ыраазы, эң биринчи Аллахым ыраазы болсун. Сиздерди ар дайым 10 жыл өтсө дагы, 100 жыл өтсө дагы элибиз баягы тарыхты эстеп кала турган адамсыздар. Бар болуңуздар. Буюрса видеонун толугун Канат Шоу менен YouTube каналынан көрө аласыздар. Ийгилик барыңыздарга.